бюджетinin Ош шаарынын бюджети жылдан жылга өсүп жатканы коомдук угууда айтылды. Быйыл 1 миллиард 127 миллион 634 миң сом деп болжолдуу каралды. Көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 187 миллион 448 миң сомго көп. Башкача айтканда 20%га өстү. Каралган бюджеттин 21% эле социалдык тармакка бөлүнгөн. Анын 386 миллион сому билим берүүгө каралган. Ал эми дагы 15 миллион сому социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө деп бөлүнгөн. Bunu biz prosent türünde aytkanımızda Oş şаарынын жалпы бюджетін түзүшү 87% ondan biri түзөт. Андан тышкары салык эмес кирешелерден алынган 65 миллион 300 миң бул 5,8% түзөт. Ошондой эле маданият спорт тармагына да 75 миллион, курулуш башкармалыгына 80 миллион, капиталдык салымдар бөлүмүнө да 120 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бөлүнгөн акча каражаттары Ош шаарынын өсүп өнүгүүсү үчүн жумшала тургандыгы айтылды. Далил болуш үчүн бир-эки маселени айтып берейин. Быйылкы жылы бизден ушу шаардагы 3-4 мектеп бул мезгилге чейин шаардын билим берүү башкармалыгынын өзүнчө болуп келген. Biz аларды шаардык билим берүү башкармалыгына бириктиргенибизде эле ошол жерден эле 2 миллион сом акча каражаты үнөмдөлдү. Себеби ал жерде акча бухгалтер, акча жетекчилери кыскарды. А ошол акча каражаты шаардын билим берүү башкармалыгына материалдык, техникалык базасын чыңдоого кошулуп берилди. Карларга бөлүнгөн акчанын эсебинде аларга айлык төлөнүш керек да. Ооба, берип атпайбы? Коомдук угууда шаар тургундары тарабынан суу, жол, электр энергия, тазалык маселелери боюнча бир топ көйгөйлүү суроолор берилди. Анын ичинен транспорт тармагына нааразычылык көп айтылды. Шаарда автобус айдоочулары пенсия курагындагы жүргүнчүлөрдү албай жатат. Анын себеби пенсионерлерге бөлүнгөн акча каражаты айдоочуларга жетпей, акча белгисиз тарапка жумшалып жатышы мүмкүн деген күмөндөр айтылды. Тигил бизде карларды ташыган акчалар бизге кошулбай айтып, шуну жакшы контролго алып койсоңуздар, анан биз да көчөдө кол көтөргөн боюнча калбайбыз. Эже, кайсы токко кийимдерсиз? Пенсионерсизби? Пенсионермин. Эже, дароо жооп берейин сөзүңүзгө. Туура эмес маалымат бериптир сизге. Былтыркы жылы ушу сиздер пенсионерлер мектеп окуушулар үчүн атайын да социалдык жактан коргоо муктаж болгон адамдар үчүн биз 12 миллион сом акча каражатын бергенбиз. Сиз айтыңызчы, бул акчаны мен берип аткан жокмун, түшүнөмүн. Сиздердин акчаңыздар. Быйыл ушул багытта же 15 миллион сом акчаны бөлүп бердик, долбоорду бар. Андан дагы өзгөчөлүгү быйыл мына электрондук билеттерди өтөбүз, Кудай буйрса. Сиздерге өзүнчө беребиз, ошону менен тартынбай коомдук, мамлекеттик тейлөөчү кызматтарда жүрсөңүздөр болот эже. Урматтуу Жапар Ормонович, бергениңизди жакшы билем, бөлгөнүңүздү да жакшы билем. Бирок изилдеп келгенде аларга жетпейт экен. Кечириңиз, фактыларым да бар. Кайга жетпейт? Кайга жетпейт? Мисалы үчүн мен шопур болсом, водитель болсом, мен иштеген эмгегимден гана процент алат экеним дагы, карларга бөлүнгөн акчанын эсебинде аларга айлык төлөнүш керек да. Ооба, берип атпайбы? Ошону именно ошон үчүн айтып атам. Мен ошол төлөнбөйт. Аттын башчылары ошон үчүн шопурлар бизде албайт экен. Ошондой эле шаар тургундарынын балдар үчүн Ош шаарында эс алуучу жай жоктугу да көтөрүлдү. Шаарыбызда 70 миңден ашын окуучу окуйт. Бирок балдардын бир да эс ала турган жайы жок. Өзүбүздүн жаштык балдардын эс алуу лагери 2010 жылдан бери иштебей турат. Менин билишиме караганда УКСтун титулный листине 25 миллион каралыптыр. Сиздерден суранычы ушул 2019 жылдын бюджетине киргизип, ушул жакшынакай балдардын эс алуу лагерин куруп беришиңизди суранабыз. Катышуучулары Жыйында бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү тарабынан гендердик маселелер көтөрүлүп, балдардын сүт азыктарына бөлүнүүчү акча эмне себептен алынып салынганы боюнча нааразычылык пайда болду. Алар сүт азыктарына бөлүнгөн акча башка жактарга бөлүнүп жатат деп күмөн саноодо. Эми азыр биз сунуштап атабыз. Мейли, ошо акчаны бизге кайтарып берсеңер, биз 1 миллионго тегерек акча болот экен эми. Ошону кайтарып берсеңер, соц заказ менен портал аркылуу жарыя кылсак Ош шаарында. Ошондо бир эле ошол буга чейин кызматты аткарып келген мекемебиз Ош шаарында бар мекемелер, шарттары бар мекемелер конкурска катышып, ошону утуп алып, эффективдүү акча үнөмдүү предлагать эткен компаниялар катышып таратса. Буга төрага Жапар Ормонов сүт азыктарын чыгаруучу ишкана 2 миллион 700 миң сом сунуштап келгендигин айтат. Анын айтымында сумманын 800 миң сому гана сүткө жумшалып келген. Калган сумма ишкананы оңдоп түзөө, кызматкерлердин айлык акысы сыяктуу чыгымдарга керектелип жүргөн. Мындан улам бөлүнгөн акча каражатты жеткирүү маселенин механизми такталат дейт Ормонов. Фируза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.